Чет элдик жарандардын каттоосу бул Россияга келген ар бир чет элдик жаран үчүн милдеттүү. Убактылуу каттоо, перевод паспорт, медкнижка, трудовой договор, башка тилге которуу, СНИЛС, ННН, ДМС 1 жылдык жана да ОМС, ДМС документтерди мыйзам жолунда жасоого 100% кепилдик. Урматтуу замандаштар, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Кызматташуу үчүн +7 929 541 0205 Эрлан менен байланышыңыз. Биз менен кызматташууну унутпаңыз. Татарстанга учкусуз аппараттардын кол салуусунан кыргызстандык өспүрүм жабыркады. Татарстандагы объектилерге учкусуз учуучу аппараттардын чабуулунан жабыркагандардын арасында Кыргызстандын жараны да бар. Бул тууралуу бүгүн 2 апрелде Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Элабуга шаарында жайгашкан объектилерге болгон пилотсуз учак аппараттарынын кол салуусунан улам 6 адам жабыркап, анын бирөөсү Кыргыз Республикасынын жараны 2007-жылы туулган жаран орто жаракат алган. Кыргызстандын Казан шаарындагы башкы консулдугунун кызматкерлери бүгүн жаракат алган Кыргыз Республикасынын жаранынын ден соолугунун абалы тууралуу кабар алышат, барышат деп билдиришти министрликтен. Бүгүн 2 апрелде биринчи жолу дрондор Татарстандын Элабуга жана Нижнекамск шаарларындагы ишканаларга чабуул жасашкан. Чабуулдан жаракат алгандар бар экенин Татарстандын лидери Рустам Минихановдун басма сөз кызматы билдирген. Булак Суперкежи. Тышкы иштер министрлиги Стамбулда теракт жасоого шектелип кармалды делген кыргызстандыктын өздүгү такталууда. Бул тууралуу бүгүн 2 апрелде Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Стамбул шаарында терактка даярданган деп шектелген. Тажикстандын жараны менен Кыргызстандын атуулунун кармалышы боюнча кыргыз ЖМКларында таратылган маалыматтарга байланыштуу Кыргызстандын Стамбул шаарындагы башкы консулдугу менен биргеликте кармалган жарандын жарандык таандыктыгын аныктоо боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Булак Суперкежи. Тажикстанда теракт уюштурууга шектелген 20 киши кармалды. Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Борбор кала дүйшөмбүдө террордук чабуул уюштурууга камданып жаткан деген чек менен 20 кишини кармаганын бүгүн 2 апрелде Азаттыктын тажик кызматы жазды. Өлкөнүн коопсуздук органдарындагы булак алар Вагдад, Рогун жана Нурек шаарларынын тургундары экенин, баары тең Нооруз майрамынын алдында колго түшүрүлгөнүн айтып берди. Алар дүйшөмбүдө 25 мартта Нооруз майрамы белгиленип жатканда эл эң көп чогулган учурда теракт уюштурууну көздөшкөнү, кылмыш иши козголуп, атайын кызмат башкы прокуратура менен бирге тергеп жатканы маалымдалды. Кармалган кишилердин Москвадагы террордук чабуулдан кийин камакка алынгандар менен байланышы бар же жогу да иликтенип жатканы айтылды. Алардын арасында жашы жетилектер бар экени да кабарланууда. 29 мартта Азия Плюс медиа тобу жана Ресурс маалымат агенттиги өз блогтарына таянып, Тажикстанда Москвадагы Крокус Сити холдогу окуяга байланыштуу 9 киши кармалганын жазышкан. 22 мартта Москванын чет жакасындагы Крокус Сити холл борборунда концертке барган көрүүчүлөргө кол салуу болгон. Федералдык коопсуздук кызматы 11 киши кармалганын маалымдаган. Алардын 10-у тергөө абагында камалды. Камалгандардын 8-и теги тажикстандык экени белгилүү болду. Крокус Сити холдогу окуядан кийин каза болгондор 144кө жетти. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги дайынсыз болуп жаткан кыргызстандык 2 кыз Эдита Жусупова менен Маиза Гүлжигит кызынын аты жөнүн каза тапкандардын болжолдуу тизмесине кошкон. Маалыматты маркумдардын биринин жакындары Азаттыкка ырастаган. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги аларды каза болду деп айтууга азырынча эрте деген маалымат тараткан. Булак Азаттык. Крокустагы теракт. Кыргызстандык исламга Орусиядагы университетке окууга грант берилди. Бүгүн 2 апрелде Крокус Сити холдо болгон терактта 100дөн ашык адамды куткарып калган 15 жаштагы Ислам Халилов мамлекеттик думада сыйланганын РИА Новости кабарлады. Маалыматка караганда, Кыргызстан менен достук коому автономиялык коммерциялык эмес уюмунун демилгеси менен Халиловго Орусиянын жогорку окуу жайларынын бирине окууга грант берилген. Сыйлык тапшыруу аземине аталган уюмдун өкүлдөрү, өлкөнүн Орусиядагы элчилигинин дипломаттары катышкан. Буга чейин ислам жасаган эрдик үчүн Орусиянын муфтийи Равиль Гайнуддин сыйлыгына татыган. Мындан тышкары орусиялык кырчы Моргенштейн өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу исламга 1 миллион рубль сыйлык бергенин жарыялаган. Эске салсак, Москвадагы Крокус Сити холл концерттик залындагы теракт 22 марттын кечинде орун алган. Булак Суперкежи.
Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман-эсен Түркияга жиберип алалы. Сколиозорус менен ооруп күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Ушун каалайм. Ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Мага жардам берип койгула, силерге аргылар болсун. Мен да элдин кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет. Россиянын Ил-114-300 аба кемеси сыноодон өттү. Мүнөздөмөсү: Россиялык өндүрүштөн чыккан самолет саатына 230 чакырымга чейин 900 метр бийиктикте учуп, бекемдиги жана абадагы башкаруу жеңилдиги системаларынын жабдууларынын туруктуу иштей алышы сыноого алынып, текшерүүдөн өттү деп аскердик баянамачы Александр Храленко айтып бергенин Спутник Ближнее зарубежье Telegram каналы жазды. Россиянын аймактык жаңы Ил-114-300 учагы Ил-114 аба кемесинин жаңыланган версиясы. Ага 68 жүргүнчү батат, тагыраагы 6,5 тонна жүктү көтөрө алат. Экипажы 2 кишиден туруп 2000 чакырымга чейин учат. Катаал климаттык шартта Россиянын алыскы аймактарындагы учуп конуу тилкеси атайын даярдалбаган жөнөкөй жердеги аэродромдорго конууга жөндөмдүү, автономдуу башкарылат. Жаңы Ил-114-300 аба кемелеринин ар кыл модификацияларын түзүүгө ылайыкталган универсалдуу платформа экенин айтышты. Булак Спутник Кежи.